Ушул жылы Бишкек шаарынын 4 жаңы конушуна Чүй облусундагы Токмок, Кант шаарлары жана Сокулук айылына газ түтүктөрү толук орнотулуп, керектөөчүлөр көгүлтүр от менен камсыз болушат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынын 2017 жылдагы ишмердигинин жыйынтыгы жана 2018 жылдары карата пландар тууралуу өткөн маалымат жыйында белгилүү болду. Компания жетекчилери мындан сырткары Газпром Кыргызстандын социалдык программалары, күйүүчү майлоочу каражаттар менен камсыз кылуу пландары тууралуу айтып беришти. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асиповдун материалы. Газпром ишканасы 2017 жылы айыл шаарларды газ менен камсыздоого жана социалдык программаларды ишке ашырууга басым жасаган. Өлкө аймагын толук газдаштыруу программасына былтыр Бишкек шаары, Чүй жана Ош облустары камтылып, жалпы 16 конуш жаратылыш газы менен камсыз болгон. Нами была проведена очень большая работа. Биздин компаниянын ишмердүүлүгү башталгандан тарта эле конуштарды газ менен камсыздоо боюнча ири масштабтуу иштер жүргүзүлүп келе жатат. Газпром Кыргызстан газ өткөргүчтөрдү жаңылоо жана куруу, абоненттерге жаңы кызматтарды көрсөтүү боюнча масштабтуу иш-чараларды өткөзүү үчүн эң зор иштерди, белгиленген пландарды ийгиликтүү ишке ашырып келүүдө. 2015-17 жылдарга карата өлкө аймагын газдаштыруу программасынын алкагында Бишкек шаарынын Чүй жана Ош облустары боюнча 16 жаңы конуш газдаштырылып, 350 чакырым газ өткөргүчтөрү курулган. Бул иш-чаралардын жыйынтыгында 160 миңден ашуун абонент экологиялык таза отун менен колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. 2018 жылы болсо компания Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун Арча Бешик, Ак Өргө, Ак Ордо, Кара Жыгач жаңы конуштары, Токмок, Кант шаарлары жана Сокулук айылына газ киргизүүнү пландоодо. Тартыла турган газ түтүктөрүнүн узундугу 273 чакырымды түзүп, 12 миңге жакын турак үй көгүлтүр отун менен камсыз болот. Былтыр 40 жылдан бери оңдоодон өтпөй турган Бухара газ району, Ташкент, Бишкек, Алмата магистралдык газ өткөргүчү реконструкцияланып, ири масштабтуу курулуш иштери жүргөн. Өзбекстандын Бухара районунан башталып, Кыргызстан, Казакстандын аймагынан өткөн негизги газ өткөргүчтүн узундугу 1,7 миллиард чарчы метрди түзүп, ал Кыргызстандын түндүгүндөгү газ транспорттук системасынын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн 2 эсеге жогорулатууга шарт түзөт. Ири долбоорлордон былтыр Сокулук газ бөлүштүрүү станциясы жана Чүй газ өлчөөчү түйүнү курулуп ишке берилди. Ал эми Газпром балдарга социалдык программасынын алкагында Нарын жана Жалал Абад шаарларында спорт комплекстери курулуп жатат. Буга чейин заманбап спорт комплекстери Бишкек шаарында, Ош жана Ысык көл облустарында курулуп ишке киргизилген. Бишкекте болсо дээрлик 1000 балага эсептелген ири заманбап мектеп салынууда. Имарат 33 класстан жана спорт залдардан турат. Ишке берүү мөөнөтү 2019 жыл. Компания жетекчилери алдыдагы иш пландары менен дагы бөлүштү. У нас в планах есть Газпром концерни Кыргызстандын газ рыногуна 2014 жыл кирди. 3 жыл ичинде газ инфраструктурасын жаңылоо боюнча эң зор жумуштарды аткарды. Жаңы объекттерди курду жана өлкөнүн жаңы региондорун газ менен камсыз кылды. Азыр болсо компания республикада эң мыкты газ транспорттук системасын куруу максатында иштеп жатат. Бул багытта иш тынымсыз жүрүүдө. Мындан сырткары компания көгүлтүр отунга болгон тарифтерди бир калыпта, арзан баада кармап туруу багытында тынымсыз иш аракеттерди жүргүзмөкчү. Ишкана жакынкы келечекте газ менен камсыз кылуу жумуштарын өлкөнүн калган аймактарында баштоону мерчемдеп жатат. Негизги максат жалпы республиканын газдаштыруу көрсөткүчүн 26%дан 60%га жогорулатуу болууда. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.